Нурлан, связьқа шығып қойбайсың ба? Брокер Нурлан шықпайды те. Менде мысалы шыққан жоқ тақыр. Запрос ұртсаң да жоқ, өзінде де жоқ. Бұл эми, бары сіле түшінөбүз, адал эмес экен. Ерде сана Нурлан, өзі Нурлан жоқ болот Нурлан. Нурлан кирип, хорошо, мерде Жолдубек связьтасыңбы? Жолдубек связьтасың ыргытчы. Нурлан Мамакеев, байкебиз бар бекен? Роликин берат бекен. Жакшы, меним могу. Мен азыр бирдемке угуз коеюн, туугандар, экөөң сүйлөбөй турла, эл уксун. Мен өзүмдүн ар бир сөзүм үчүн жооп берем да. Ар бир кылган ишим, ар бир кылган сөзүм үчүн мен жооп берем. Но сен жооп бере албай каласың. Бек. Азыр мен кичине сарсаган никогда болуп атат да, магачы. Колум тийбей атат. Могу иштерди кичине бир калпка салайын, жөндөп алайын могу иштердичи. Калган ишим по полному сени менен болот. Эркек болбой калайын, по полному сени менен болот. Ар бир сүйлөнгөн сөзүңө жооп бересиң. Ошондо көрөбүз. Ошондо ийне бул сени коркутуп атабы Нурлан экен? Бул коркутуп аткандагысы. Достор баарына угулду. Бул Нурландын сөзү экен. Мага. Видео тартып чыкканыма ошентип коркуткандагысы. Шуна голосовой жөнөткөн, Сен эмне деп айтты экен ушуна жооп келгенине? Бул баягы биз айтып баштаганбыз да, Юбиттеги болгон бааларды булар искусственно көтөрүп атат, объем жок деп айтып атсак, булар видеого прямойго чыгып алып, мына башка криптовалюталарда деле объем жок деп каякта Кудайдын алдына айтып атпайбы? Ал Юбитке кирип эч ким торговля кылбайт да. Булар ошол декабрларда искусственно көтөргөн да, булар ноябрларда ошол жака кетишип Турцияга. Анан Юбитке кирип алып, 2-3 аккаунт менен бири-бирине сатышып калып элечи. Искусственно бааны көтөргөн $10 чейин. Анан ошондо биз искусственно көтөрүп атасың деп айтсак, булар прямойго чыгып алып, башкаларда деле объем жок деп калбайт атты, элди алдапчы. Анан мен ошо алдап атасың деп жазсам личкасына. Анан мен ушинтип коркутуп атпайбы? По полный сени менен болот деп. Ошо ойдо жок күтүп атам. Качан по полный болот. Анан жаңы эле деле айтып атпайбы? Бул Кеңеш Алянов жасаган депчи. Булар деген Кеңеш Алянов жанандай неме пирамидаларда иштеп жүрүп, үйүн сатып, аны деле Нурлан прямойдон айтканда элге, үйүн сатып, квартирасын сатып, ушул Тыртков деген токенди ошол Юбит биржадан сатып алат имиш да, бул өзүнөчү. Анан сатып алгандан кийин тиги Тыртков качып кетет. Анан качып кеткенде анан не кыларын билбей анан ошону анан элге сатып баштайт да кайрачы. Силер деле үйүңөрдү саткыла, силер деле ошентип эле байыйсыңар. $10 чыгат, жакында $1000 болот, биткоиндин экинчиси болот депчи. Бул биткоиндин экинчиси эч убакта боло албайт, такыр боло албайт, өлсө да боло албайт да. Анткени простой эле сөз менен айтканда, биткоиндин өзүнүн система переводу бар, блокчейн деп. Мунуку система перевод бирөөнүкүндө турат да, өзүнүкүндө эмес. Өзүнүкүндө болсо анда разговор жок болчу. Булар бирөөнүкүндө турат дагы, бирөөнүкүндө тургандан байланыштуу анан бул эч убакта боло албайт да. Анан жана айтып атпайбы, Кыргызстанда мисалы бул магазин төлөп атат, анан жана велосипедти ошону менен кылабыз, тигиндей мындай депчи. Эгер эртең Нацбанк билип калчу болсо, что именно Чифкоин менен бир нерсе төлөнүп атат, сомго зыяны келип атканын билчү болсо, 7 секундда басып коет, полный ликвидация кылып туруп. Конечно, анткени ал налогтон качат да. Ошентип атат да. Еще плюс Кыргызстанда жалгыз эле төлөө оплатасы сомда, анан доллар да, анткени ал дүйнөлүк валюта. Ал экөөнүн башканы менен кылганга болбойт. Эгер кылчу болсо басып коет, өлтүрүп коет. 7 секундда. Даже Нурландар полный үйү менен соттолуп кетиши мүмкүн да, мисалычы. Ини мындай болуп калышы мүмкүн да. Булар тилер айтып атат да, силер налогту төлөөгө келбесе, Тифкоин менен алып иштесеңиздер, силер налогтон да качасыздар, пайдасын да көрөсүздөр деди да. Ошондой болгон, ошон үчүн айрым магазиндер Тифкоин менен сатабыз, Тифкоин менен алабыз деп атпайбы? Анын жолу только налогтон качкан жол болду. Ошо отмывание денег да болуп калат да. Ошол жак. Булар ошо бир сөз менен айтканда көп законду басып өтүп атышат да, мындай тебелеп өтүп атат да, бусуп атат. Ушул келечеги бар дейт да, бул келечеги жок, өтө эле рискованный нерсе болуп кетип атат да. Мисалы элементарный биткоин Кыргызстанда эчтеке төлөгөнгө болбойт, анан биткоин болбойт канда кантип Тифкоин болот? Булардын айтуусу боюнча айтып атпайбы, биз деген мировой рынокко чыгарабыз, Турцияга барып келдик. Азыр деген Кудайым буйрса Индиядан чыгарган атабыз, Индиядан программисттер, специалисттер, дүйнөлүк күчтүү
ушул багытта алган специалисттердин баары жардам берип атат да ошотот. Эми дүйнө жүзүндө аферист жок эмес да, дүйнө жүзүндө аферист бар да. Эме да, мисалы дүйнө жүзүнө чыкканда дүйнөдөгүлөр айтат, бир эле суроо берет, Тифкоиндин максаты эмнеге керек бизге депчи. Булар эмне деп жооп берет? Максаты жок азыр. Күнгө чейин билбейсиң да, эмне максат экен. Сайтында жүрөт азыр, крипто академия болобуз, дүйнө жүзүн криптовалютага үйрөтүп калабыз дейт. Кантип үйрөтөт? Өзү элементарный тиги коин менен токендин айырмасын билбей атат. Нуркоин деген да чыгып турго дейт. Нуркоин да чыкты эле. Нуркоин да ошол Нурландын астында иштеп жүргөндөр чыгарышкан мунучу. Алар дагы өзүнчө бир аферист. Же толтура технический сөздөрдү айтышат аларчы. Мындай болот, тигиндей болот деп. Суроолор берсең, бирөөнө да жооп бере албай коюшкан. Өткөндөчү суроо берсек, эмне болгон технический жагын сурасак, мисалы, децентрализованный акча дейт да. Хорошо, децентрализованный акча болсун. А бул кантип реализовать этет деген бирөөнүн блокчейнде турса десек, ага жооп бере албайт да. Ага отур, кийин жооп беребиз. Качан жооп берет белгисиз. Бул ошондо өзүнүкүндө болгондо гарантия болмок, туурабы? Жок, бул мындай өзүнүн бир системасы болуш керек да, мындай. Ошол перевод кылган блокчейн өзүнүкү болуш керек. Мисалы сизге Нуркоин болсо, Нуркоин дегенде блокчейн болуш керек. А блокчейнди сен бир күндө жаза албайсың да, аны деген толтура киши менен жасайсың. Тем более азыркы учурда дүйнө жүзүндө деген программист деген дефицит да, өлгүдөйчү. Оңой менен программист келип аны жасап бербейт. Эгерде анан плюс жакшы сөз бар да, эгерде IT проекттин башында программист турбаса, ал мертвый проект деп коет. А булардын башында брокерлер турат го, аферисттер отурат. Брокер деген нерсеничи мен бир эле нерсени түшүнөм да, брокер деген бул эптеп өзүнүкүн алдап сатат дагы клиент таап ортодо маржасын өзүн алып кетет да. Болду. Ринат байке жана да айтып калыпты, Кудайдын атын айтпады брокер жөнүндө. Булар мындай болгондо декабрда деген. Булар биринчиси элден сатошду алмаштыргандыгы үчүн, саткан үчүн, алган үчүн дагы 10% комиссия алышкан элденчи. То есть, если мен $1000 алган атсам, дагы $100 брокерге колуна карматышым керек, мен комиссия деп. Еще 2000 сом блокчейнге төлөшүм керек. Мына бул 2000 сом блокчейн. Андан кийин Тифкоин алмакмын да $12. Анан кайра, мисалы ошол убагында $4 сатып алгандар, буларга $12 болбоду, өткөрөл деп келсең, сен кимден алдың эле дейт эле да. Анан мен бала бөлөк бирөөдөн алгам десе, анда сен бизден албапсың, сеникин анда $6 алабыз дейт эле да. Алардыкын $6 алат эле. А өзүбүздүкү бизден алгандардыкын, мисалы Нурландын өзүнөн алган болсо, алар айтат, анда сеникин биз $9 алабыз дейт. То есть $12 чыккан менен эл жыргаган жок, эл байып да кеткен жок ал учурда. Только эле Нурландар, кеңешбектер бүт мо шайка брокерлер жыргады да. Жанагы өткөндө бир замминистр экономики эле ким менен бирөө жолугуп атпады, бир депутаттар менен. Бул түшүндүрүп жүрбөдү эле, ошо каякта болду эле ошо мероприятие. Спорт стадионунда эмне 2022-нин бир фестивали деп болуп турго, ошондо финанс министри келесөдөй болду. Коин чыгарып алды го. Ошол да жүрбөдү эле ошол жерде. Эмне дедилер ошол финанс министрлиги? Ошонусун көрбөптүрмүн мен толугу менен. Мындай эле рекламасын эле көргөм негизи. Ошо мен да кыска үзүндүсүн көрүп калдым да, эмне тема болгонун да таппай атам да ошо. Ал жерде балдар айтат да, аяка деген өлө технический бизнес бир нерсе болот деп чакырып алып, ар кайсы компания ошо Тифкоиндер реклама кылып, да бөлөк компаниялар өзүлөрүнүн реклама кылышты да. Ошол эле болуп, өзгөчөчүлүк болбоду. Болду, Нурлан жок, Нурлан жок, кантип түшүнөсүң, эмне болот эми? Аягым эмне болду ошондо? Мерде барбы прямойдо отурган достор, ким Тифкоин алгандар? Плюс койсоңуз, плюс мен алгам көрөлү. Мисалы, булар деген башында деген бул биткоиндин экинчиси деп эле саткан да, бул ушундай криптовалюта депчи. Анан ошого да алдангандар бар экен дейт. Андан кийин биз смарт контракт бул деген эч убакта криптовалюта боло албайт десек, андан кийин кайра бул криптовалюта эмес деп анан башында тиги бул бир криптовалюта токен болбогону бизнеске байлаш керек десең, байланбайт байланат деп аткандардын баары алдап атат деп туруп, анан кайра гэске байланат, анан тигиге байланат, буга байланат дейт. Гэсти канча убакыт болду деп, марттан бери эле салынып атат дейт. Бир апалавканы көргөзө элек бизгечи. Бир апалавканы эле көргөзүп койсунчу, мына салынып атат депчи. Жок, аябай көп кестер, Өлө курулуп атат да улардын ою боюнча. Демек Кыргызстандын суусун баарын токтотуп салдык уже, гэс куруп чагатчы. Вообще эле. Уже жана мен суроо бердим. Бир апалавка жок. Коюнга гестер коюлуп атат десем мен. Мини гестер дедиби? Мини гес. Мини гестер курулуп атат деди го жана Тифкоинга. Нурлан тиги айда арыгына гес коюп койсо керек да, кичинекей движокчу. Ошону айтып атат да. $100 суу алып насоспу соргон. Ошону. Движогу да бар го жана 12 вольт чыгарган. Сен көптөн бери көрсө Тифкоинди мындай карап иштеп жүрүпсүң да. Эмне үчүн алектенип ушу менен изилдеп кону. Анан
Эң биринчи реклама алгандар кимдер болду эле? Эң биринчи жана Куудулдар баштаган. Былтыр жайында. Куудулдардын ошо видеосу бар эмеде. Йома. Кандай дейсиз? Йома 570 койду эле, йома. Ал ошол февралда жанагы элдерди эмеге алып барып келгенден кийин мына $12 болгонда, $20 болгонда деп 570 берген видеосу бар. Достор, урматтуу менин подписчиктерим, баардыгыңыздар билесиздер. Мен артында турган өзүмдүн 570 автоунаамды аябай жакшы сүйөм. Ушул машинамды Tifcoin'ga алмаштым. Менин жанымда күчтүү брокер Кайрат иним турат. Иниме берип атам. Иним куттуктайм. Бул баары башталышы достор. Буюрса Эмил Токтошев агабыз Tifcoin'га ишенип машинесин берип атат. Бул машинеси мен ишенем көп эселенип өзүнө кайтат. Ооба достор, ошол машина 1-2 айдын ичинде 2-10 жандан көбүрөөк алып келип калышы мүмкүн достор. Сиздерге дагы сунуштайм. Ал 570 эмне болду ошондо? Билбейм, жолду белгисиз. Жыргап тээп жүрөбү же кайра артып калдыбы белгисиз. Канат Шамданбек бөлүгүдөй реклама кылды. Мындан кадам Шамданбек. iPhone беребиз. Эй. 1000 биткоин сатсаң, iPhone берем, 2000 биткоин сатсам, Жигули берем, анан 20.000 биткоин сатсам, машина берем деген ошолор беле? Ошол болуш керек, ошол. Ошондон кийин ошо электристерди реклама кылды. Ооба, может ошол. Канат Шабданбек, Эмил ошолор катуу реклама кылды. Анан Самара Каримова ошол. Анан Анжелика кирди, Омар кирди, Кыз Сайкал беле жана Мажиттин карындашы ошол реклама кылды, Нурлан Насип реклама кылды. Мында Нурлан Насип дагы ар кайсы жака концерт берип ошол кылды көбүрөөк. Булар акча төлөнгөнбү? Төлөдү жана бекер кылбайт да. Алар билет да булар аферист экенин, алар билет эл күйөт экенин, ошон үчүн көбүрөөк алышат алар. Анан калп эле кээ бирөө актап атат. Жок, акча берген жок, Tifcoin берди депчи. Алар деле билет да Tifcoin'ун фантик экенин, алар акча менен наличкалап алыштабыш керек да. Анан калп эле мен салып атам деп камерага көргөзүп коюшту да. Анан элдер дабырап барып кирип кетишти. Шатыраган менен. Вот интересно, ошолор алып элдер тиги алган эмес, алды эле. Алган эмес го, билбейм. Точно информация жок сер. Жок, если акча алды дей беришет. Айрым блогерлерге айрым ырчылык акча төлөгөм деди го. Значит, алар акча төлөсө, значит, алар алган эмес да, туурабы? Алган эмес. Жок, менин оюмча баары эле алган эмес. Баары эле ошол для символики, может, 500 алып койду, может, көбүнчөсү акчага эле реклама кылды дейм. Эмне алды кайбы? Жөн отурурuz, бир саат болду отурганыбызга. Нурлан деле жокпу дагы деле. Сизге жооп бербей атабы. Мен тиги бек өзүмдүн аккаунтум менен кирсем, Нурлан мени чёрныйга тыгып койгондарын вообще кошулбай койду да сиздин прямойгочу. Ошон үчүн муну менен кирбедим байда. Алтын коин боюнча айтып коелочу дейт. Алтын коинду бул деле эмеге кирет, Tifcoin'дун брокерлери келип ачканда просто үстүндө жанагы 2-1 аферист псевдо трейдерлер биз ачканбыз дей берет, но на самом деле ошондой. Мен деле алар менен прямойго чыгып сүйлөшкөн видеом бар, ал жерде дагы өзүнүн основной максатым эмне десем жооп бере албай коюшкан. Основной максатым эмнеге полезный десем, биз кеш табыш үчүн чыгарып атабыз. Кеш, главный кеш да дешипчи. Ошен Мерде бирөө жазып атат, силер анан азыр сервис Apple номер 1 дейт. Силер өзүңөр түшүнбөйт экенсиңер дейт. Эмнени түшүнбөйсүз? Эмнеге түшүнбөйт экенбиз мисалы? Эмнени түшүнбөйбүз? Типа криптовалютаны түшүнбөйт экенбиз. Эмнени түшүнбөйт экенбиз? Элдин ою боюнча, ушу кээ бир элдин ою боюнча биз дейт. Ким айтып атат? Дарий Мирза. Мактап эле отурушубуз керек экен да. Бу Дарий Мирза Мединова кимге айтып атасың, карындаш? Канат ырчылар, алар если акчага алынган болсо, анда мен айта албайм. Өздөрү менен сүйлөшүш керек алар. Ренат Рико тура эмес кылып атасыз дейт. Эркекче. Асаман мен билбейм, тура эмес кылып атам. Булардын оюнча сиз макташыш керек болсо. Каякта тормозду кошуп алгансың деп. Короче, булар мындай болуп атат да. Ренат байке, булар элдин билимсиз экенин билип туруп, анан элге эметип атат. Бүт баягы анча-мынча түшүнбөгөн адамдар анан бир нерсе болсо эле биткоинди айтып эле, шылталап эле деп сатып атышат.